Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum бағбандар жаматы. Саламатсыздар бі? Мына туғандар Жалал-Абад шаарынын Тоқтоғұл атындағы эс алуу паркындабыз. Туғандар, бұл жерде көрсеңіздер, мына түштүк жергесине кадимкидей жаз келди. Жаз келип, бардык парктар иштей баштады. Мына көрсөңүздөр, бул жерде жаш балдардын кубанып күлгөндөрү, мына ушул жердеги күркөлөрдүн иштеп, содасы жүрүп, кадимкидей жан кирип жерге. Чөптөр жашылданып, кыймыл жүрө баштады. Кадимкидей жаз келди. Түштүк жергесинде жаз. Быйыл өзгөчө жаз эрте келди. Башка жылдарга караганда бир 10 күн, 15 күн амал эрте келип, элдин бардыгы ушул көчөт издеп аткандар, багбанчылык кылам деп жерлерди даярдап, дыйканчылыктарын отургузуп, иши кылса элдин бардыгы өзүнүн кыймылында. Мына туугандар, бул жерде эс алуу паркында бардык аттракциондор жумушка кириптир. Балдарыңыздар менен келип эс алып кетсеңиздер болот. Мына түштүк жергесиндеги ушул жакшы жерлердин бири болгон ушул Токтогул атындагы эс алуу жайындабыз, паркында. Киши көп. Демейдегиден башкача адамдардын бардыгы ушул аракетте. Мына бул жерде мына шариктерди ким жарса, приздер бар экен. Чоң коала, кичине коала, оюнчуктун түрү менен аттракциондор экен. Кызык шаар жанданып, өзүнүн көркүнө чыга баштаптыр. Да бир айдан кийин мына ушулдан бардыгы дарактарга жалбырак чыгып, жап-жашыл болуп, өмүр жашоо башталат. Будан да кызыктуу болот. Көрүңүздөр. Мына бул жерде уже көрүнүп турат, дарактар сейректеп баштаптыр. Мына мисалы үчүн мына 1 2 3 4. Бул жерге 1 2 3 4 5 6 бир 8 дарак отургуш керек экен кайра. Мына жерге дагы дарактар, эски дарактар. Булар дагы өзүнүн жашоо мезгили ченелүү, дарактар да өлөт. Дарактар дагы ушундай, булардын да жашоосу чектелүү. 100 жыл, 50 жыл, балким 70 жыл. Бирок биз бул дарактарды жаңылап отургузуп, эскисинин ордуна жаңысын отургузуп, дайыма багбанчылык кылып турушубуз керек. Дарактар эми мөмө берүүчү жана мөмө бербей турган дарактар болуп бөлүнөт. Сооп турагы, мөмөлүү дарак отургузуш керек туугандар. Көбүнчө эле ушул парктарга мөмө бере турган жаңгак дарактарын отургузсак жакшы болот деп ойлойм. Бардыңыздарды дагы бир жолу ушул паркты айланып жүрүп болсо дагы бардыңыздарды багбанчылыкка чакырабыз. Дагы бир ирет баг отургузуңуздар туугандар. Жалал-Абад жергесиндебиз. Мына Барпы атындагы кыргыз театры. Жалал-Абадтагы театр мына. Жалал-Абадта эми жаңы имараттар курула баштады. 1-2 жыл болуп калды. Жаңы баанда көп кабаттуу үйлөр түшө баштады.
Өздегіле уже баягы жерлерди баягындай үй салганы бөлүп бергенди токтотуш керек туугандар. Себеби дегенде биздин жерлерибиз чектелүү. Ал жерлерге биз эмне багбанчылык, дыйканчылык кылып, өзүбүздү азык оокат менен камсыз кылышыбыз керек. Ошон үчүн баардыгыңыздарды туура түшүнүп, мына шаар эми капталын эмес, шаар асманды көздөп, өйдө карап өсүш керек. Мына бул жерде свадебный кортеждерге даярдалган машинелер, мына да өзгөчө бир кызык машина экен. Шуну базасы Кадиллактикинде экен. Сонун кылып чыгарыштыр. Оригинальный жасалгалоо менен көрсөтүп коелу. Охо. Рухсат бекен, ачып көрсөк? Көрө бердик. Охо. Bir однокомнатный квартирада эле экен да. Ана скамейкалары. Сонун экен. Чөткий кылып жасаган экен азаматтар. Ушундай веселый нотада түз эфирди токтотобуз. Жалал Абад шаарынын борборунда.